Адам баласынын жеке жашоосундагы кашкабактын ортосунда болуп кетүүчү кырсыктан тартып, жалпы эле техногендик жана табигый апаттарга чейин өз өмүрүн тобокелге салган куткаруучулар экендигин өлкө башчысы Садыр Жапаров дагы белгилеп өттү. Дал ошол куткаруучулардын кесибин 10 жылдан бери аркалап келе жаткан Бекболот Сайдаев Жалал Абад шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүндө иштеп келет. Айтымында алар ар дайым шаар аймагында кандай кырдаал жаралбасын болгон күчүн жумшап иш алып барышат. Өзгөчө кырдаал капталган сел болобу, жер көчкү болобу, кандай кырсык болсо да биз ошонун алдын алуу максатында эле барабыз. Ал жерге баруучу жарандарга жардам берип, аларга келтирилген зыянды кичине болсо да мындай жардамдашканга аракет кылып, анан эми ал фото отчет боюнча биз эми өзүбүзгө бөлүнгөн жерди бүтүргөндөн кийин өзүбүздүн жетекчиликке билдирүү максатында гана фото отчет кылабыз. Аны бир кандайдыр бир жака мактануу же бир башка максатта эмес, аны ушу өзүбүз кылган ишти бүтүрдүк, мына ушул жер бүттү деп гана билдирүү максатында сүрөткө тартылат. Аны эч кандай мындай бир жаман жактарга алып, мындай бир жаман ойлобош керек, жарандарыбыз туура түшүнүш керек деп ойлойм. Жалал Абад шаарында эле быйыл сел суу ташкындары күч алган учурда 2 ирет Дача айылын суу каптаган. Ошол кезде эшик алдындагы сел агызып келген ылайларды тазалоодо, калыбына келтирүүдө өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн жумушчулары өз кызматтарын так аткарышкандыктарын жергиликтүүлөр ырасташат. Апрелдин 23-23-теринде сел болуп, ошол жерде 20 мүнөткө жааган сел катуу болду. Мындай жааганда анан ошол жерде заборлор, цементтер кулап кетип, базып могу жакты неме тамдардын жаракка чыгарды да, 1-2 тамды. Ошо МЧС келип убагында анан жардам берип чыгарышып, тазалап кетишти. МЧС ошо көп немелерге жолдорубузду дагы мына жактарда оңдоп, техникалар менен келип жардам берип кетти да. Кандай гана кыйчалыш абалдарда, кыйын учурларда буйдалып олтурбай, башкалардын жанын сактап калууга батыл киришкен куткаруучулардын каармандыгы, баатырдыгы эбегейсиз экендигин Жалал Абад шаардык ардагерлер кеңешинин төрагасы Дүйшөн Мамасалиев айтат. Алар өз өмүрүн тобокелге салып, жарандын жанын сак алып калууга чамданышат. Сүрөткө түшүү эмес, ой тобогулдун бир колоттон бир жамгыр жааса эле бир сүрүп келип айдап бардыгын алып кетип атпайбы? Ошону алып чыгуу деген бир жагынан күч талап кылат, экинчи жагынан эрк талап кылат, үчүнчү жагынан мына республиканын мамлекеттик уровенде колдоп ошолорду куткаруучуларды кармагандан кийин алар достойно бүгүнкү күндө иштеп атат да. Мен кылып аткан ишине мен ыраазычылык билдирем. Ош облусунда болгон акыркы күндөгү сел каптоолор тилекке каршы адам өмүрлөрүн алуу менен коштолду. Жүздөгөн техникалардын жардамы менен куткаруучулар көпүрөлөрдү жана бир күндө селден кыйрап калган электр жарыгынын опораларын калыбына келтиришти. Нара Жапарова, Чыңгыз Абдыкадыров, жаңылыктар үчүн.